Чыныгы жашоодон алынган тасма. Каармандардын аттары өзгөргөн. Мен чай іч. Біраздан кейін 5 бармақ даяр болады. Саға күч қуат болсын деп. Сорып ішсең сақайып кетесің. Тұр, кішкене. İç. Sadakan geteğini. Böyle жүрөңдү орта бербечи. Ой, өлүң дана көрөйүк. Ох. Канседе көрөр күнүмдөн өлөр күнүм аз калды дегендей. Апа, анту айтпаңызчы. Атамдын азабын тартам деп жүрүп, жети баланы бутуна тургузам деп жүрүп, өзүңүздү такыр карабай койдуңуз. Калайыным, мен жакшы элемин. Болгону мына белим эле кичине ооруп. Апа, келиңиз, бериңизчи мен эле. Жок, отур бер. Көнүп калган жумушум өзүм эле кылам. Билем, апа. Ушундан көрө атам өлүп калса болот. Кантесиң? Антип айтчу эмес. Чын, апа. Деги эле биз эс тарткандан бери атам ичкенин койбойт. Карган чал болду, дагы деле ичет. İçem mi? İçimle sen içem. Yok, sen hiç oturarak düğüne cüde duramam. İçmeyin. Ay sen içime. Gel. Yürü sen ya. Trak. Yürü. Болду, илеп алган. Мен барып атаңарды карап келейинчи. Капылтакка сүйүшүп каласың. Ошондон көрү атам өлүп калса жакшы болмок да. Ами эже, эмне деп атасыз? Анан эмне? Апамды ошондой буруп жүрө берсинби? Апам өлбөй эле койсунчу. Ичпегенде жакшы эле го. Ичпеген күндөр астайбы, ич атпайбы? Курсагым ачты. Мен дагы. Банан алып же. Чай ичкимди алып келип атасыз. Бар суу ичип ал. Мен деле жүргүлө. Мен силерге чай куюп берем. Жүргүлө, Ay canım. Сизди оорутат деп азап чалгандатчы жүрөгү түшүп калбадыбы? Көрсө оорубай эле бөк чоңдөгөнүңүз эле болбосо сонун эле турбайсызбы? Апам, сизди аябай сагындык. Кандайсыз бу? Жакшысызбы? Жакшы. Ий, апам. Ай, апа. Сон жыттанат го я. Ай, апам. Этти былкылдатып бышырып 5 бармак жасап аткансыз го? Ой, апам ооруп аткан кезде деле бизди качан ач койду эле. Билесиңер да апамды. Атаңар ооруп аткандан ысык шорп ичсин деп эле. Ана эми үйгө киргиле. Сиз оорубаңыз, апа. Атам оорусо ооруй берсин. Ок. Ал эмне деп айтканың? Бас үйгө кир. Жүрүңүз, апа. Жүрүңүз, апа. Жүрүңүз. Жүргүлө, бас. Саке!
Болсын. Сени шаарга чакырып атышат. Жумушуңдан жогорулатышыптыр. Тезирээк диссертацияңы жактасын деп атат. Кудайга шүгүр. Эртерээк даярдан алам да. Бирок үйдө 3 кыз менен анын үстүнө кошпойлумун да. Мен үйдө эле калайын. Атама коро жайды карашып, анан 3 кызды алып, төрөгөндөн кийин тынып алып кайра сага шаар карабыз. Саке? Ушундай да болмок беле. Мен силерсиз кантип шаарда жашап, иштеп, кантип жүрмөк элем. Анда кандай кылабыз? Сен үйгө бара бер, анан сүйлөшөбүз. Макул. Ey teycik, sen şaharda emneni kıyratıp emneni жасайсың? Шаардыктарды туурап бекер бос болосуң. Шаардыктардын өз жашоосу. Сен ата-бабаларыбыз кылган ишти кыл. Ата, мен жогорку билим алып, элим үчүн чоң иштерди кылганга максат койгом. Академия наукта алдыңкы профессорлор менен иштешип, Кыргыз СССРдин келечегине салым кошом. Мага каяша сүйлөбөй, айтканым дук. Жер менен көгөрүп, мал жан менен өмүр сүрөбүз. Шаарыңды унут. Менин айтканым айткан. Ошол бойдон шаарга кете албай койдуңарбы? Ооба Каражан. Атаңар арактын төбүнө түшүп чыга албай калды. Аны менен чогуу окуган айылдаштары интелеген сөрөй. Билимдүү болуп, кыйын сынып, бизди тең албай жүрчү. Эми биздин кейпибизди кийип, минтип койчу болуп калдың деп мазакташып. Мүнөзү жумшак атаңар. Кызанын сазына чөктү. Апа, азыр эстеп атам. Мен киши болбой калдым. Сабыке, жүрчү. Менин түбүмө силер жеттиңер, Элуга кеп жүрчү үйгө. Барыңар мен түбүмө жеттиңер. Кесиң сабыр. Жүрчү үйгө. Тагдырыма балта чабышты. Жүрчү үйгө. Сабыр. Жок. Үйгө жүрчү. Тагдырыма балта чабышты. Жумакым. Жүрчү үйгө кирели. Жок, кирме. Жүрмөс үйгө. Жок, кирме. Жумакым. Кирме. Жүрү. Кирме. Ой. Iya апа. Ушу атамчы сизди канча өлөрчү сабаса дагы атаңар мындай, атаңар тигиндей дегенде чарчабайсыз да. Андан көрө атам эч жагы өлүп тынса болот. Анту айтчы эмес. Өлүп тынса болмок. Апа, атам ургандан чын эле белиңиз ооруп атабы? Жок кокуй. Тиги уйсап эле тура калсам кармап калды. Атаңардын кол көтөрбөй калганына көп болгон. Ай эмнеге ичкенин койбойт? Дагы деле ичип жатпайбы? Азыр мына ооруп атат, ошон үчүн соо. Кыздарым. Силер эмнени билесиңер?
Атаңар жаш кезінде солқылдаған жігіт болчу. Карагандадағы геологиялық институтты бүтүрүп, гидро институтта мугалим болуп сабак берчү. Атамбы? Ооба. Интеллигенттүү, адамгерчиликтүү, мүнөзү жумшак, ушунчалык жаркылдаган жан болчу. Анан кантип ушундай болуп калды? Айылымды сағыныпмын. Авасы қандай таза. Төрөлүп, киндик кан тамган жер ар дайым жанга жакын да. Бирок эмнегедир ушул бойдон кайра шаарга кетпей калчудай эле сезип атам. Койчу жан, антип айтпачы. 2-3 жылдан кийин кайра шаарга кетебиз. Ага чейин ата энебизге ысык тамак берип, жакшы каралышалы да. Андан кийин кайра шаарга кетебиз. Буйрса. Буйрса. Жакшыбы, жаманбы, ал силердин атыңар. Баарыңардын максатыңарга жетиш үчүн жол берди. Кичине сүйлөгөндө ойлонуп сүйлөсөңөр. Чын эле. Апам туура айтат. Эжелерим кичине жакшы сөздөрдү сүйлөшүп отуралычы. Атам катуу ооруп төшөктө жатат. Тайне, сине ушул күнөө басып жүрөсүзбү? Жок, кара жаным. Жаным десе, мен сары кызым ооруганы басылса түзөлөм. Анда баянды эмнебизде? Оңашма ойнойбуз. Ой, Кудайым. Мекимен! Ukrayın çakrosu! Ben civelim! Ben Müslümanlardan ayrılmam diyorum! Uzakça sana geldim hemen! Ha? Vacaratkan ben kimin değil! Ben civelim! Ben makıllık bol kaldım mı? Ben ahmakım! Ата. Ысык шорп алып келдим. İçесизби? Келиңиз. Ben içeyim. İçip алыңыз. Келиңиz ата. İçiniz. İçiniz ata. Сумаш қандай? Жакшы. Буйрса эртең чуркап кетет. Жаңы эле укол салдым. Ата. Бизди кечириңизчи. Биз сиздин ишкениңизди, апамды урганыңызды көрүп, сизди жаман көрчү экенбиз, ата. Жана апам экөөбүз сүйлөшкөндөн кийин
Мен барын түшүндүм ата. Атаке. Өмүр бою өзүңүз каалаган жашоону кура албай, ата энеңизди кыя албай, күйүттөн адашып, ичкиликке алдырыптысыз ата. Атаке, бизди кечириңизчи. Бардык жетип алаңыз да ата. Өзгөчө канышай эжемди. Анткени аны сизге айткан жаман сөздөрү көп болгон ата. Биз сизди кечирдик. Мен сизди кечирдим ата. Апам болсо сизди кечирип, өмүр бою Садырбегим деп жашап келди ата. Ата. Ой жараткан. Ой. Kızım, Атаке. ben ömrüm bekerge gitti. Жок ата. Жок. Текке кеткен жок ата. Биз барбыз. Балдарыңыз бар, неберелериңиз бар ата. Ата. Атаке. Атаке. Geçirdim kızım. Geçirdim. Benim ушундай боркер, акылдуу кызым бар экенин билген эмес экенмин. Мен акмак. Жок. Андай эмес. Сиз жүрөгү жумшак, жакшы адамсыз ата. Ошол жумшактыгыңызда кыйналдыңыз. Эң негизгиси өзүңүздү кечириңиз ата. Ошондо жеңилдейсиз. Биз сизди кечирдик ата. Эми ичпейсиз ата. Жок. İçpeyim kızım. Ичпейсиз ата. İçpeyim kızım. Тынччылык болотом. Жакшы апа. Не болду? Жакшы, баары жакшы. Cumaş. Оу. Men сакайып калдым. Балдарга айта турган кебим бар. Чак. Барын жоголту. Ой, сакайып калганың жакшы абышка. Күмүшай, Канышай, Нурай бирде. Калган балдарың Азаттан башкасы үй бүлөсү менен Америкада, Лондондо да. Бүгүн куттуу күн. Бүгүн куттуу күн. Чакыр жоголту. Макул ата. Тайта, кандай? Ой, мен тигей жаман сары кызым. Гөлөкөй сары кызым. Барак сен барып, апаңды, эжеңди барып чакыр десем болду. Жир чакыр. Чакыр. Мен мону кийип жасанып ал. Балдарым, бүгүн куттуу күн. Балдарым баары бирде чогуу болсо болот эле. Эми айла жок. Тайта, куруп болоңуз. Мен сизди телефонго тартып, видеону Байкем эжелерге жөнөтүп коем. Sen olan boluyun. Ahir zamanın balları da. Cumaş, baldarım. Biraz savrulup, ben sözümü kılayım. Kızlarım, sizler ulu bolsаңардағы uğul balanın jolu ulu. Turat şungile. Men getirgen katalıkты getirбегиле. Мен максатыма жете албай, өмүр бою кек сактап, жашап жаткан жашоомду
күндүк бактымды уурдатып бүтүндөй өмүрүм текке кетти. Балдарым, кыздарым ичпегиле. Анын түбү жаман. Эми мен силерге аталык парзымды аткара албай калдым. Кечиргиле. Geçirdik ata. Ata, biz sizni geçirdik. Anta айтпаңызчы ата. Атаңардын сөзүн бөлбөгүлө. Өзүм каалаган мүдөмө жетпей калгандыктан силерге эркин жашоо бердим. Каалаган окууну окуп, каалаган жерде иштеп, мына чет өлкөдө жүрөсүңөр. Азатым болсо айыл жерин тандап, сок айдап, мал багып, атам айткан тапшырманы аткарып жүрөт. Ыраазымын. Балдарым, ушу менин айткан сөздөрүм силерге чырак болуп, акыл насаатым келечектеги турмушуңарга жарык болуп жол көрсөтсүн. Жаңылбаган, бүдүрүлбөгөн адам жок. Бирок эртеби кечпи акылга келип, кетирген күнөөсүн мойнуна алса, Кудай ага мээримин төгөт экен. Балдарым, кайда жүрсүңөр дагы аман бол. Сен жашоодо ордуңду кайсы жерден, кайсы кесиптен көрсөң, ошо ишти кыл.